Өлкө аймактарынын ичинен Жалал Абад жана Баткен облустарында илдеттин жайылышы дагы эле көп болуп жатканы айтылган. Бирок облус жетекчилери илдет август айына күчөгөнүн айтып, азыр турукташып калганын билдирди. Специалисттердин айтымында, эпидемиологдордо 5-6 августта бизде вспышка болгон, мындай оорулардын саны 48 чейин жеткен. Ошол баягы жугуу жолдору аныктоо баягы периоду өткөндөн кийин ошо как раз 14-15 күн 20 күнгө чейин болуп атат. Ошол 20 күндүн ичинде кайрадан ошол контакт болгон адамдардан дагы чыгып баштады да. Ошол азыркы көтөрүлүш ошо менен байланыштырылды да. Азыркы тапта Жалал Абад облусунда абал турукташты. Облуста буга чейин 174 стационар ачылган. Ооруканаларда бейтаптардын саны азайгандыктан учурда анын баары ишин токтотту. Ал эми бүгүн облуста илдет 21 жарандан аныкталды. Арасында мугалимдер жана кызыл зонада иштеген медиктер да бар. Негизинен ошо 11 бейтаптын 5 Майлы суудан табылып атат. 2 Чаткалдан болуп атат. Базар Коргондон бирөө и Ала Букадан 2 болуп атат. Бул эми клиникасы жок. Жана бессимптомное течение деп коебуз. Леченияга алышпайт, жөн гана санитарный гигиеналык талаптарды сакташат. Мугалимдердин ичинен табылганы бар. Жанагы биринчи класстарга сабак бере турган мугалимдерди эме кылганбыз да, текшергенбиз. Ошол эле мезгилде жана красный зонадан, кызыл зонадан чыккан медиктерди текшергенбиз. Мына ошолордун табылгандарына 11-и. Учурдагы абал туруктуу деп багланып, мындан кийин да көзөмөлдөн чыгарбай кармап калуу керектигин адистер эскертип жатышат. Анткени июнь айынын башындагы массалык өлүмгө жеткирип алуу коркунучу бар. Коронавирусту таркатпоонун жолу обочолонууда, ал белгилүү, дүйнөдөгү белгилүү нерсе. Биз тескерисинче азыр мына октябрь айларында, сентябрь айларында, ушул айда бир айдын ичинде биз өтө кооптуу акыбалды өзүбүз жаратабыз. Буну өкмөт деле билет, медиктер биз деле билебиз. Бирок ушунга биз ачтыйдыл менен ачык мына туруштук берип, ушунга каршы иш кылганды көргөн жокмун. Тескерисинче элдерди топтоо, элдерди чогултуу, шайлоого аттандыруу, шайлоого алып баруу ушул даярдыктар көрүп атат. Кудай бетин аргысын, ошонго биз даярданышыбыз керек болчу да. Медицинанын акыбалы азыр дагы деле ошол 6 ай мурун кандай болсо ошондой эч нерсе өзгөргөн жок. Абдырамановдун айтымында эл сентябрь-октябрь айларында өтө кооптуу абалды жаратуу алдында турат. Мындан улам аксаган кыргыз медицинасын оңдоо багытында саясатчыларга кайрылды. Ана биздин дарданбай саясатчылар аны билбей атат. Бирок алар түшүнө турган мезгил жетти, түшүнүш керек. Саясатты ойнобой, шайлоо оюндарын ойногонду токтотуп, ошонго кеткен миллиарддаган акчаларды кызым ушуну айтып коюп атасыңбы? Миллиарддаган акчалар кетип атат. Сом менен айтканда миллиарддаган акчалар, доллар менен миллиондогон акчалар кетип атат. Кыргыздын жигиттери, кыздары шайлоонун шайтан ойунун ойноп, акчаңарды саманда кылып, асманга чачып сапырбай, ошол медицинанын акыбалын оңдобойсуңар. 5 жыл депутат болосуң. 5 жылдан кийин ушуга окшогон оорулардын алдын ала албасак, медицинаны оңдой албасак, ким билет, ким кепилдик берет, өзүң ооруп калбайсың. Канча кыйын жигиттерибиз кетти, саясатчыларыбыз кетти го. Колунда бийлиги бар, акчасы бар туруп кетип калышпады. Ошолар сизге урок болбойбу? Жалал Абад облусунда илдет менен жалпы 4222 бейтап катталган. Анын ичинен 3790 адам айыгып чыккандар. 140 жаран аталган илдеттен көз жумган. Ал эми бүгүнкү күндө 121 бейтап дарыланууда. Гүлсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.